Саламатсыздарбы урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 11-июлга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Токмокто карындашын коргоп ок чыгарган жарандын бир тууганы ооруканадан чыкты. Токмокто карындашын коргоп ок чыгарган жарандын бир тууганы ооруканадан чыкты. Бул тууралуу Сереп медиа маалымат агенттигине өзү билдирди. Бүгүн ооруканадан чыгып жатам, үйдөн дагы дарыланууну улантам деген ал. 1-июлда карындашына зомбулук көрсөткөн адамга травматикалык тапанчадан ок чыгарып, өлтүрүп алууга шектелген жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. 3-июлда анын бөгөт чарасы каралып, 2 айга камакта калтырылды. Зордуктоого кабылган кызды жеке мектепке которуу сунушу каралууда. Зордуктоодон жабыр тарткан 13 жаштагы кызды Бишкектеги жеке мектептердин бирине окутуу сунушу каралууда. Бул тууралуу өспүрүмгө жардам көрсөтүү боюнча акциянын демилгечиси, журналист жана жарандык активист Эркин Рускулбеков билдирди. Анын айтымында акция жарыяланган 3 күн ичинде 682 миң сомдон ашык каражат чогулду. Ага өспүрүмдүн үй бүлөсүнө материалдык жардам көрсөтүлдү. Мындан сырткары аны шаардагы сапаттуу билим берүү жеке мектептердин бирине которуу боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Акция азырда уланууда. 2-июлда Азаттык милиция кызматкерлери Секелекти зордуктоого шек саналып жатканы жөнүндө кызымды колдон колго өткөрүшкөн деген макала жарыялаган. Анда Бишкектин Сверлов райондук сотунда 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган 2 милиционердин жана мурдагы соттолгон бир адамдын үстүнөн териштирүү жүрүп жатканы. Ушул эле иш боюнча 1-май райондук милициясы да бир кишинин ишин тергеп жатканы баяндалган. Кыздын ата-энеси айыптуулар жоопкерчиликтен кутулуп кетпейби деп кооптонушууда. Иш боюнча алгачкы сот отуруму Сверлов райондук сотунда 14-июнда болуп, жабыркаган тараптын өкүлдөрү суралгандан бери 3 жолу башка күнгө жылды. 8-июлда жараян жабык өтүп, жабыркаган тараптын жактоочуларынын өтүнүчү менен кийинки сот 12-июлга белгиленди. Жабыркагандардын жактоочулары алмашкандыктан иш менен таанышып чыгууга убакыт сурашкан. Курманбек Бакиев аны бийликтен кулатуунун артында Путин жана Орусия турганын ырастады. Качкын президент Курманбек Бакиев Жаңы Ордо гезитине берген маегинде анын 2010-жылы бийликтен кетишинин артында Владимир Путин менен Орусия турганын жарым-жартылай ырастады. Журналист, белгилүү дипломат Бакыт Бешимов Бакиевдин бийлигин карапайым эл менен Владимир Путин кулатты деп айтканы бар. Ушул убакка чейин мамлекеттик төңкөрүштүн артында Орусия турган дешет. Бул маалыматка ишенсе болобу? Курманбек Бакиев: бул сөздөр чындыкка жакын. Себеби өзүңөр билесиңер, өлкөдө тынымсыз митингдер өтүп жатты. Биз өзүбүз митингдерди эч качан таркаткан эмеспиз. Оппозиция көп жолу митинг менен аянтка чыгып нааразычылыгын билдирген. Ал эми бул митингдердин баарында аларга эч качан ок тийген эмес, эч кандай күч колдонулган эмес. Ал эми 2010-жылдын 7-апрелинде Ак үйдүн жанында митингчилер өздөрү курал колдонбосо, аларга жооп иретинде ок атылмак эмес деп билдирген Курманбек Бакиев. Мелис Аспеков Садыр Жапаровдун үй бүлөсү кландык бандиттик режимине айландыбы? Абакта жаткан саясатчы Мелис Аспеков абакта жатып өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу кыргыз элине кайрылуу кылган. Кайрылуусун сиздерге сунуштайбыз. Аспеков мындай деп жазган: Мелис Аспеков Садыр Жапаровдун үй бүлөсү кландык бандиттик режимине айландыбы? Чөптүн башы шамал болбосо кыймылдабайт эмеспи? Азыркы учурда коомчулукта Садыр Жапаровдун бир тууган агасы Сабыр Жапаров бажы тармагына толугу менен минип алыптыр деген кептер айтылууда. Баягы Райым миллион түзгөн схемаларды азыр агасы көзөмөлдөп, жумасына $2 миллион нак алып турганын интернет булактарында ачык жазып жүрөт. Калк айтса калп айтпайт деген кыргызда сөз бар. Садыр Жапаровдун бир тууган банк эрежеси Райкүл Жапарова толугу менен банк чөйрөсүнө ээлик кылганын гезитке чейин жазылып жүрөт. Өзүңүздөр билгендей, өлкөдө накталай долларды чыгарып кетишти. Мүмкүн ошол үчүн бизде доллар дефицит болуп жүрбөсүн. Каалаганда доллар курсун көтөрүп, төмөндөшү кимдин кызыкчылыгында? Алма сабынан алыс түшпөйт. Садыр Жапаровдун баласы Рустам Жапаров кара кечедеги көмүрдөн баштап башка бизнестерге чейин кирип кирешесин көрүүдө деп айтып жүрүшөт. Жанында жүргөнү бүт криминалга тийиштүү эркулдар. Кайдыгер эмес прогрессивдүү коомчулуктун өкүлдөрүнө кайрылам. Ушул боюнча бир териштирүү жүргүзүп койгулачы. Эгерде чын болсо, биз үй бүлөлүк кландык бандиттик режим орносун деп 5-октябрь күнү чыктык беле деп билдирген Мелис Аспеков СИЗО 1ден. Biz
Ислам каржы кооперативине 3 ай мурун жарым акчаны төккөнбүз. 3 айга жеткирбей 1,5 айда акчаны берди. Биз машинаны алып отурабыз бүгүн. Чоң рахмат кооперативге. Сүйүнүчүбүздө чек жок, кубанычтабыз. Маршруттук таксиде жашы жетелек кызга ыдык көрсөткөн жаранга айыппул салынды. Маршруттук таксиде кыздарга жана аялдарга ыдык көрсөткөн адам табылып 5500 сом айыпка жыгылды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бул факты боюнча майда бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Жүргүзүлгөн издөө иш-чараларынын жүрүшүндө шектүү 1993-жылы туулган жаран экендиги аныкталган. Ал эми 8-июлда Октябрь райондук сотунун чечими менен жаран 5500 сом өлчөмүндө айыппул салынды деп айтылат маалыматта. Эсиңиздерге салсак, буга чейин 164 кичи автобустун жүргүнчүлөрүнө белгисиз адам ыдык көрсөткөнү тууралуу кабар тараган. Тупой! Ишак, блядь! Он маленькой девочке хуем, блядь, тыкал, сука такая! Ты чё, охренел? Успокойся, говорю. Маршрутка, 164-я маршрутка, у него, блядь, стояк был! Да случайно задел. Ты девушка, чё, охренел, что ли? Я видела, когда ты Я зашел со случайно своим задел. стояком! Не было у меня стояка, вы чё, девушка? Поверьте, братан. Маршруткада кичинекей кыз 12 жашка жетелек. Атайын кылган жокмун, случайно баке задел, мол, истерика год пол. Ты чё, охренел, блядь, ты подонок, понял? Извините, девушка, если так сделал. Иди нахрен! Извините, девушка. Все. Кичинекей кызга. Сүлүктүдө газ чыккан көмүр шахталары тазаланды. Баткендин Сүлүктү шаарында газ чыгып, жумушчулардын өмүрүнө коркунуч жараткан көмүр шахталары тазаланды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 10-июлда кабарлады. Маалыматка ылайык, шаардагы 2 шахтада газ чыгып жатканы тууралуу кабар түшкөн. Куткаруучулар аталган жайларга атайын тосмо орнотуп, газдан тазалашты. Жабыркагандар болгон жок. Сүлүктү шаарында бир нече көмүр шахталары жайгашкан. Буга чейин шахталарда иштеп жатып, газга ууланып өмүрү кыйылган учурлар бир нече жолу катталган. Нарын ок атуу боюнча 2 киши камалды. Нарын районунун Хутар Актала айылындагы ок атуу боюнча 3 адамдын бөгөт жарасы аныкталды. Нарын шаардык соту окуяга байланыштуу бир адам 2 айга, экинчиси 1 айга тергөө абагына камакка алынды. Үчүнчү шектүү үй камагына чыкты. Сот камалган адамдардын аты жөнүн ачык кабарлаган жок. Бирок азаттыктын булактары кармалгандар чатакташкан тараптардын бири. Жергиликтүү тургундарга ок атты деп шектелип жаткан Кыдырмышевдардын үй бүлө мүчөлөрү экенин билдиришкен. Нарындын Хутар Актала айылында 7-июль кечинде ок атылып 6 адамдын жараат алганы кабарланган. Жергиликтүүлөр чатак жер талаштын айынан чыкканын айтышкан. Нарын облустук милициясынын маалыматы боюнча айылдын 30-40 чукул тургуну Бакыт Кыдырмышев аттуу адамдын үйүнүн терезелерин жана эшиктерин таш менен талкалап, дарбазасынын сыртында турган Subaru Outback машинесин өрттөп жаткан учурда үйүндө сакталып турган куралы менен топтошкон элди карай ок чыгарганын кабарлаган. Бирок ок жегендердин жакындары бул маалыматты четке кагып, окуянын чыгышына Кыдырмышевдарды күнөөлөп жатышат. Учурда дарыгерлер ок тийген 6 адамдын 3-өөнүн абалын оор деп баалап жатышат. Жогорку Кеңештин депутаттары 6 айда канча мыйзам кабыл алышты? Жогорку Кеңештин 1-сессиясындагы ишмердүүлүгү жөнүндө кеңири маалымат жарыяланды. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, документте парламенттин фракциялардын, депутаттык топтордун, комитеттердин, ошондой эле убактылуу депутаттык комиссиялардын иши, мыйзам долбоорлорунун кыймылы жөнүндө Жогорку Кеңештин өкүлчүлүк жана контролдоо функцияларын аткаруу боюнча жана башка тиешелүү маалыматтар камтылган. Жогорку Кеңеш сессиялык мезгилде 33 пленардык жыйын өткөргөн. 7-чакырылыш 1-сессиясында 41 мыйзам 276 токтом кабыл алып берген. Башкы прокурордун, Улуттук банктын жана эсептөө палатасынын төрагаларынын ар жылдык отчетторун, акыйкатчынын жана кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун директорунун баяндамаларын угушкан. Жарандардын 7628 кайрылууларын карады. Шайлоочулар менен 6000ден ашуун жолугушуу, 10 парламенттик угуу, конференцияларды, тегерек үстөлдөр жана парламенттер аралык кызматташтыктын алкагында 33 жолу жолугушу өткөрдү. Белгилей кетсек, депутаттар 2 айлык эс алууга тарашкан.
Акыркы суткада коронавирус 14 адамдан аныкталды. Кыргызстанда акыркы суткада COVID-19 инфекциясынын 14 учуру аныкталды. Бул тууралуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдирди. Маалыматка ылайык, симптомдордун пайда болушуна байланыштуу 10 адам кайрылган. Бир учур Бириккен Араб Эмирлигинен алынып келинген. 4 адам симптомсуз болгон. Бир бейтап рейске байланыштуу ПЦР изилдөө учурунда аныкталган. Бир адам ооруканага жаткырылды. 14 учурдун экөөсү коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн. Расмий маалыматтар боюнча 2020 жылдын март айынын башынан бери коомчулуктан пайда болгон пневмония жана COVID-19 оорусунун 201 245 учуру катталган.